Assalamu alaikum. Batken rayonu turgundары. Assalamu alaikum. Bagbanдар, sizler менен 2022 жылдын Багдават семинарына жолугушканыбызга аябай кубанычтабыз. Туугандар, өзүңүздөр билгендей, бизде жерлер аябай көп, бирок ошол жерлерди бизне ошо эффективдүү иштете албай келебиз. Канча жылдан бери, мына союз бузулгандан бери 30 жыл болду. 30 жылда өсүштүн ордуна кайра биз не кылдык? Өзүбүздүн ошол потенциалыбызды кайрадан начарлатып, азыр болсо ошол 90% башка мамлекеттен келген тамак ашка көз каранды болуп калдык. Ар бир районго барып, ушул Багдават семинарларын өткөрүп атабыз. Бул Багдават семинарларын өткөрүшүбүздүн бирден бир себеби биздин дагы Кыргызстанда арзанчылык болсун, биздин дагы балдарыбыз арзан продукта жесин, биздин дагы балдарыбыз витамин жесин деген ошол өзүбүзгө максатты коюп алганбыз. Эми адамдар ар кандай болот экен, бирөө ушул жеке өзүнүн гана турмушун жакшыртам дегендер болот экен. Ошонун арасында ушундай алдыда жүрүп, дайыма ушундай бир мындай жарыкты чачып, алдыга ушундай кылып элди жетелеген дагы адамдар болот экен. Буну мен атайла өзүм жасап аткан жокмун. Алла Таала ар жагынан эми мага жазып койгон экен. Ушул ишти 3 жылдан бери алып келе атамын. Биз ошол Багдаватты баштаганыбызда, Багдават башталганда ошол Кыргызстан боюнча полукарликтен 20 000 эле көчөт сатылат эле да. Азыр ушул Багдаваттын күчү менен жыл сайын 1 миллиондон ашык көчөт сатылып атат. Бул дагы ошол Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик. Ошол Борбор Азия багбандар биримдигинин ушул өткөрүлгөн семинарлардын жемиши деп эсептейм. Кудайга шүгүр, элге түшүнүк жакшы эле жетти. Мурда биздин туугандарыбыз айтат эле. Мен көчөттү өзүм эле жасап аламын, өзүм эле ушундай пайганд кыламын, өзүм эле бүчүрдөн саламын, өзүм эле мындай кыламын дейт эле. Азыр болсо түшүнүштү. Тетиги мисалы үчүн бизде өзүңүздөр билесиңиз шоро чыгат да. Шорону кыргыз аябай сүйүп ичет, Шорону мисалы үчүн американецтерге берсек, мындай таамдап көрүп, бул эмне деген ботко дейт да. Түшүнбөйт алар. Себеби дегенде бул биздин улуттук суусундук. Биз аны дүйнө жүзүнө мисалы үчүн сатышыбыз мүмкүн, бирок бардыгына жага бербейт да. А мына ошол эле кезде мына кола, фанта, спрайт, пепси дүйнө жүзү ичет да. А биз азыр силерге сунуштап аткан сорттор бул фанта, кола, спрайт, пепси да. Любой жака сатсаңыздар болот да. Силер мисалы үчүн Red Chip, Golden Delicious, Granny Smith, Early Geneva, Galavал, Rosyglow деген алмаларды элдин бардыгы тааныйт да. Дүйнө жүзүндө базарда кирсеңиздер долларды тааныгандай эле тааныйт. Rosyglow экен, апкемне канча тоннан бар дейт да. А мына ошол бул жакта эки аксакал отуруп, чайканада отуруп, бириктирип жасап койгон көчөттөн чыккан мөмөнү biz al жерге түшүндүрүп айта албайбыз. Бу мына чайканада чыккан бу. Мындай кылып, мындай болду эле. Бунун аты мисалы үчүн Тиллабай же Алтынбек деген алма чыгардык десек, олар айтат, бу дейт всемирный эмеде мээнети жок да бунун. Алар түшүнбөйт. Америкадан келген сортторду Американын ошол бакубаттыгына байланыштуу бардыгы таанып, ошону жейт. Анан ушул биз силерге сунуштап аткан бардык алмалар, бардык мистелер, ушулардын бардыгы дүйнө жүзү тааныган сорттор. Дүйнө жүзүндө алманын баасы 100 сомдон ашкан маалда пышак да. Ушул жерден жайда ошондой 50 сомдон баа болот да. Холодильник, молодильник эч нерсенин кереги жок болот. Жалаң суроо жок. Мына эки специалисттер келген, таныштырып кетейин. Мына мен оң жагымда отурган бул Руслан Бекназарович. Бул Багдават фирмасында менен бирге иштешет, өзү агроном. Бияк жигит Бекболот Гыламов деген. Бул өзү практик, канча бактарды жасап, азыр ушул мезгилде 200 гектар бакты башкарып жүрөт. Менин багым азыр суу чыкпаган жерде насосмен татам да сууду. Жер нымды сактабайт, бир шагал окшогон жер. Ошого нымды сакташ үчүн кандай кылышыбыз керек, астыны кандай кылышыбыз керек, эмне кылышыбыз? Өтө күн ысык болуп турган бизде ным сакталбай тез суусайт да. Туугандар, жалпы жердин жаманы жок туугандар. Бул суроого мен жооп берип коеюн. Биз баягы эмени даярдап атканда биринчи ката биз эгип атканда кетиребиз. Эң биринчи чоң ката эгип атканда кетиребиз. Биз деген ошол көчөт дальше жашап кете турган среданы түзүп бере албайбыз да.
Ошон үчүн не кылыш керек экен? Бирге бир оюш керек жерди. Биринчи бетини 20 сантиметрде бирге бир кылып туруп мындай чызып алып туруп, бетини 20 сантиметрде отдельно бир дагарага аласыңар, бир идишке аласыңар. Идишке алып бул жакка коесуздар. Биринчи бетин 20 сантиметрде оюп туруп, оюп алып, башка бир идишке салып, калганын болсо полный түү менен аласыңар дагы баягыны ээлейсиңер. Майда кылып ээлеп туруп, бир дагы таш калтырбайсыздар. Кайра топуракты ордого саласыздар. Баягы биринчи алып койгондо аны дагы ээлейсиңер полностью. 10 килограмм чыгабы же 20 килограмм бирме-бир ошону биогумус коесуңар. Аралаштырып туруп анан кийин именно тамырды түйүнө ошол топуракты бересиздер. Болду. Мынабы жерди оюп келип атканда жумшак болот дагы, анан кийин бир 25, 30, 40 сантиметрде бир каттык слой бар да. Катуу слой бар, мындай бетонго окшоп калган. Мына ошодон нарага тамыр өтө албай эле кыйналып, өсө албайт да. Ошону алып салыш керек. Ошону алып салгандан кийин анан кийин уже тамыр деген сууда аэрозация аябай сонун болот. О, түбүнө чейин суу түшүп берет дагы, кийин керек маалда кайра чыгара бересиздер. Анан кийин азык дагы жакшы сиңет, анан кийин тамыр атышы жакшы болот. Ошол жерде любой көчөт жакшы өнөт да. Ошон үчүн жерди даярдаганда биз адашып атабыз да. Биз деген эптемеле мен жерим жумшак да, андай да, мындай да дейбиз да, жок. Биз деген о түйүнө түшүп көрбөдүк да. О жерде мынау 60, 70, 80 сантиметрде эмне бар? Биз билбейбиз да. Ошон үчүн бирге бир куб кылып алып туруп, ошол мен айтканды жасасаңар, кийин айтасыңар Абдулла Ташиевич гений экен дейсиңер. Ошо жерди казганда, көчөт эгип атканда 1 метр кылып казып туруп, бирөөлөр айтып атат, астыга өрүктүн жапырагын таштап туруп, кирете бир 2 эли кылып туруп, анан үстүгө тупурак таштасаңар, үстүнөн суу койгондо нымды астыга кетирбей ошол сакта берет деген кандай болот? Эме өрүктүн жалбырагы бул бат эле чирип кете турган материалды чирип кетет дагы. Азыр гидрогел деген бар. Гидрогел. Мындай азотко окшогон порошок болот. Ошол 1 килограммды мисалы үчүн бирөөнүн түбүнө салып койсоңор, ошо 4 жылга жетет. 4 жылдан кийин өзү чирип жок болуп кетет. 4 жылдан кийин дагы жаңылап койсоңуздар болот да. Мисалы үчүн 50 кило суу бере турган болсоңуздар, ошонун 50 килонун немеси 40 килограмм ошол кармап калат да, акырын тамырга бере берет. Бир неделяда сугат кыла турганда уже 2 неделяда сугат кылса болот да. Өзүм мына жаңыдан бак баштап атам. Ошо 2 жыл болуп калды. Өзүм мына бак кылганма 2 жыл жүз болот. Кудай каласа бак кылып жаңыдан баштап атабыз. Анан ошону менен бирге эле Түркия мамлекетинен көчөт алып келебиз Абдулла ака менен бирге кошо. Анан биздин ошол Бактыбет фирмасынын эмеси, услугасы бар, өзүнүн эмеси, кызматы бар. Ар бир баягы климатка, ар бир районго, ар бир аймакка жараша бир сорт сунуштап өзүбүз айтып беребиз. Эгерде бак кылам дегендер болсо, анан кийин өзү негизи бак кылып атканда башта мисалы интенсивдүү багмачылык деген нерсе жок эле. Мисалы Нух алейхиссалам убагында адамдар 900 жыл жашаганда, алардын убагында бардык нерсе кеч болот эле да. Алар биз жашаган ишти алар жасалбайт эле. Мисалы 900 жылда биз жашаган үйдү жасаган эмес алар. 60 жыл жашап кеткен акыр заманда дегенде алар мен чатырым казмын жылдырбайт элем деп айткан да ошондой. Анан азыр болсо эми баягы аламда бардык нерсе тез болуп атат. Ошону менен бирге багманчылык дагы өтө тез болуп атат да. Мисалы жер ным болсо, саздак жерлер болсо, ал жерге полукалик 106 подвоюна сунуштабайбыз, 111де же М9 каликте сунуштайбыз да. Ошол жер нымды болсо, ошол тамыр кетпейт, көп эле баткак жер болуп кетсе дагы бир өзүнүн тамырлары бар да. Кургаккалар өзүнчө немелери бар. Бардык нерсе өзү тамырлары бар, ошого жараша тамлап беребиз. Анан сортту дагы ошол базарга өтүмдүү, климатка туура келген сортторун эме кылып беребиз. Ассаламу алейкум, менин атым Бекболот Ырламов, Кайрат деген дыйкан чаруаны жетектейм. Ошондой эле агросервис кызмат көрсөтүү бар, Бага өстүрүү Кыргызстан каналынын жетекчисимин. Көп нерсени мен ушул YouTube аркылуу өзүм практикамдан өткөргөн нерселерди коюп келатам. Азыр алдымыздарда көрүп турган дүйнөдөгү эң таанымал сорттордун бирин алып келип көрсөтүп атабыз. Азыр бир канча сортторду практикадан өткөрдүк, элге сунуштагандарыбыз ушулар болуп атат. Биз аз жерден көп мөмө ала турган келди да. Биз бурдагыдай 1 гектар деп албай 10 сотиктер мисалы үчүн 1 гектардын түшүнүн алып койсо болот. Мен кадам жайдаммын. Билесиздер, бизде негизинен профиль алма, гилас, малина. Негизи мына ушул 3 тармакта иштейбиз.
Биз бүт чарбаларыбызды, үлүш жерлерибизди 96-98 жылы бакылганбыз. Бизде кыргызда жакшы сөз бар. Атасы коргон, энеси суу. Эң биринчи ушуну чечип коюш керек. Буну чечкенден кийин бакылардан мурда планды сөзсүз коммерциялык планды түзүп алыңыздар. 3 жылдан бeri ушуну аракет кылып иштеп атабыз. Мына мамлекет кайра мисалы үчүн бизге окшогон ассоциацияларды поддержка кылыш керек. Бизге деген бардык мисалы шарттарыбызды түзүп берсе, бизде балдар бар, тыным жок иштеп, ар бир багбан менен иштешкенге даярбыз да биз. Ар бир багбанга түшүндүрүү иштерин. Мына ошол биялигин трикадер менен ошону айта берип, болору караганда биз жакшыраак дават кылып калдык да. Ошолор жөнүндө сөз жанында айтып атабыз, биогумусту, буну айтып атабыз. Биздин негизги максатыбыз, чтобы силер эртеге өндүргөн продукция жакшы сатылып, жакшы пайда көрсөңөр дегенде максат да. Малина 0.4-тен тигилет да, тигилгенде. 0.30-дан тиккендери бар, 0.5-тен тиккендери бар. Эми стандарт 0.4 жакшыраак. Быйыл тиксеңиз, бул малина кийинки жылга 3-4 карашыңызга жараша 5-6 чейин, балким 10 чейин көбөйөт. Эни канчадан эни? Бул стандарттык неме 1, 1,2, 1,5, 2 трактор менен тере турган болсоңуз 3. Ошол стандарттарды аласыз. Бул сиздин дальше немеңизге жараша болот. Анан биринчи жылы 3-4кө көбөйтүп алдык, 4кө көбөйдүк. Кийинки жылга бул 8ге көбөйөт. Демек 1 метр жерде 3-чү жылы күчкө киргенде средний 20 малина болот. 20 түп малина болуп калды уже. Сиздер көчөтүн алып туруп, алган сенаңыздарда мисалы үчүн жарымына түшүрүп сатыңыздар. Сиздер уже көчөтүн сатсаңыздар болот. Багалма мисалы үчүн биздин өзүбүздүн баягы чок güzel, анан кийин баягында чаң алма, олорду үзөсүн, базарга апардың, кичине колуң тийсе карарат дагы. Анан ошол жерден карарып 2-3 күндө эле 10 миң алма кайтпар болот. Галавалды болсо, мисалы үчүн бул каттык алма дагы, ширин алма, анан буну холодильникте сактаса да болот. Апрелге чейин тура берет. Бадам болсун, башка мөмөл дарактар болсун, эки нерсе бар да, тамырынан баягы подвой первой деп. Тамыры үстү бар. Ошол тамыры топуракка жараша тандайбыз, үстүн климатка жараша. Бадамда деле, мисалы кайрак жерби, суугат жерби бадамда. Кайрак жери болсо өзүнүн тамырын, баягы деле айтып кеттим, үстүнө болсо климатка карап деңиз деңгээлинен 1600 метрге чейин бадам экси болот, 1,500 метрге чейин. Булар макако, ферагнас, ферадуэлдерди ошо 1,500 метрге чейин эгилет. Булар алмага жакыныраак гүлдөйт. Мисалы биздин бадамдар марттын, мисалга алсак, климаттар өзгөрөт да гүлдөгөндөр. Марттын 10дору гүлдөсө, булар 28-30 мартта гүлдөйт. Анан эме бар, бул Garden G677 жөнүндө ачык бадам болсо тамыры, булар 5ке 3 эгеш. Ачык бадам? Ачык бадам. Тамыры ачык бадам, үстү чили. Үстү тамыры ачык бадам, кайрак жерлерге эгерде Ачык булаш үчүн да энди. Кайрак жерлердики да ачык бадамды тамыры. 5ке 3 эгилес. 5ке 3 эгилет. Буларды ошо чашка менен лидердин ортосуна модификация лидер деген форма бар, ошого салышат. Ошо менен буталат. 5ке 3. 5ке 3. Эгерде ротпак болсо 4кө 1. Үстүңүздөрдө Ротпак жерде 4кө 1. Бул карлик да. Шуну тамырынан алып эксеңиздер жакшы көрүнөт. 5ке 3 эгилет. Бул тамыры өзүбүз карап беребиз. Сиз каяка эгесиз, кандай жерге эгесиз, эмне кыласыз, шордо жерде. Анан шордо жерге көбүнчө алмурут менен биалма эгилет да. Бизде баткенде көбүнчө суу куруп кетип атат да, кечиккен суу куруп кетип атат. Ошон үчүн бак кылып атканда арасына чаңдаштыруучусун кошуп дегиңиздер. Бакты кылып коюп, жанагы айгыры жок, бээге окшош болуп калбасын. Мисалы үчүн азыр силер суроо бердиңиздер, биз азыр өрүктүкү кандай болот эле деп неме мындай ойлоно түштүм да мен. Ойлоно түштүм, азыр биз өзүбүздүн профессор агаларыбыз бар, ошолор менен сүйлөшүп, силерге аныктап WhatsApp'тан дагы жооп беребиз. Бирок гиластикин биз уже гиластикине көп суроо түшкөндүгү үчүн биз гиластикин аныктап койгон. Бул драгана желтая же кызыл чотур гилас да. Экөөнү тең алып келип эгериш керек, экөөнү бирөөсү сөз чаңдаштырат да. Кызыл чотур гилас дегени бар. Бир жагы сары, бир жагы кызыл гилас бар. Ошол кызыл чотур гилас деп коет. Ошол
бардық, почти 90%-ын ошол чаңдаштыра алат да. Анан 10%-на жетпегенин драгана желтая деген бар, ошол чаңдаштырат. А берки ачык гилас чаңдаштыра албайт экен. Ону адашып көбү эгип алып, мына чаңдаткыч деле койдум болбой атат дей берет да. Ошол ошол кызыл чотур гилас эң основной определители ошол экен, гилас экен. Өрүктүкүн билип туруп сиздерге аныктап айтып беребиз. Сиз дагы өзүңүздүн өрүңүздүн сортун бизге аныкташ керек да. Мына мисалы үчүн азыр сортту мен бая башында эле айтып кеттим го, экта аксакал чай ичип отуруп эле энди бир сорт чыгарып коелук, энди асадын деп туруп эки бир бутакты улап туруп анан бизге берип коюп атпайбы. Мына ушул эмеден Борбор Азия бакмандар биримдиги мына ушул сортторду тандадык. Ысык көлдө дагы ушул алма эгилет, Нарында дагы, Таласта дагы, Жалал Абадта, Баткенде, Ошто бардык жерде чүйдө ушул алмалар эгилет. Кышкы жагына кышкы алмалар, жазгы жагына жазгы алмалар, өрүктөр бирдей. Бул ушул сорт тандоо ушул менен бүттү. Биз ушул гана сортторду отургузабыз, дүйнөгө объем алып чыгабыз. Мисалы үчүн бардыгыбыз бирдей түрдө апрелде пыша турган, майда пыша турган өрүктү бир түрдө отургузайлы, ортодо пыша турган өрүктү бир отургузайлы, кечки өрүк бир сорт болсун. Анан кийин сатышка келгенде эле, "Ой, ачыгы, сенде канча яшик?" Яшик таратып эле коебуз. Неме анан ат коюп алабыз. Майский сенде барбы? Бар, болду. Майский алып чыгабыз. Окшош, өрүк бирдей. Болду. Таразага тартып колун алып кала беребиз. Москвага бардыгыбыз барганбыз да, туурабы? Москвага көбүбүз барганбыз. Анан кийин ушундай токсичный адамдар болуп да, жанында баягы адамдын жанында жашай албайсың. Ушундай кечки урушунуп тытынып, тал дагы ошондой нерсе. Жанына башка адамдарды жашаткысы келбейт. Башка алманда жашаткысы келбейт, өрүктү дагы ошо тал, терек ушулар ушундай токсичный дерек немелер, ушундай дарактар. Булардын ичине зыянкечтер кирип алып, кыштап чыгат дагы, жазында болсо полный агротушулар бастырат. Ошон үчүн тал, терек, мажырым тал бар, онун ордуна ошол жерге кара өрүк эгип койгула. Балдар ояк буяка өтүп жейт, салкын болот. Жап-жашыл болуп, жалбырап узакка турат. Жидеге көп зыянкеч түшөт экен. Биз текшерип көрдүк да, постоянно карасак курт кумурска бандиттин баары ошол жерде. Бир 100 жылдык, 70 жылдык, 60 жылдык баягындай тарыхы бар. Анан өзүнүн илимий издөө институту бар. Анан кийин инвитро лабораториясы менен камсыздалган чоң питомниктер жасайт да. Баягы өзүбүз жасап алабыз го. Мынанын кордияны мисалы үчүн өзүбүздүн баягы гиласка пайванд кылдыкпы? Ол дагы эле 10 жылда түшүн берет, кордия берет. 10 жыл күтүш керек да. Сизге ошол коммерческий жагынан алып көргөндө сизге өтө кереги жок бул нерсеничи. Сизге мисалы үчүн даяр көчөттү бердик, кандай кылып onu егишти схемасын түшүндүрдүк, кандай кылып багышты түшүндүрдүк, болду. Силер алдыңар таяр проект алып атасыңар да, ушуну менен иштегениңер жакшы. Силер болсо велосипед базарда сатылып атса, силер өзүңчө отуруп алып, так, мен 4 бурчук балоо кылсамбы, же 3 бурчак балоо кылсамбы деп велосипед базарда турат, ал дагы минип кете берди. Бул көчөт турат. Сен жасап өзүң муну немесиге бул баралыга жеткирге чейин сен 10 жыл, 15 жыл жоготуп аласың да. Канча мен бакмандарды көрдүм. 15 жылдан бери иришип жүрөткен ушул иш менен мен пайганд кылып атам, андай кылып атам деп же катынын тындырбайт, же балдарын тындырбайт. Жөнүнө ал дагы $4000 көчөттү ал дагы балаңа айт, одан көрөктү балаңдын башына урутпай, балам, Москвада 1 жыл иште дагы 4000 мага бер. Мен мына 1 гектар жерди бак кылайын дагы, ошол жерге гилас эгип алайлы дагы, анан кийин гилас түшүмгө 3 жылда кирет экен, 3 жылдан кийин сен дагы кайтып келесиң. Болду. Ошо бакты карайбыз бирге деш керек да. Бул мына Багдават дегенде Абдулла Ташевич барыңар билесиңер, интернетте билбеген киши жок. Ошо бак менен байланыштуу адамдар бүт эле бар Кыргызстанда. Бул аябай жаш демилге көтөрүп, бул мына Иман Нуру партиясынын фракциясынын партиясынын атынан жасалып атат бул иштер. Ошону менен байланыштуу болуп, ошондуктан мен да ошол партиянын эмеси катары келип катышып, ошол Абдулланын ушул даватын колдоп келип отурам. Мен биринчи айтадыганым, илимини үйрөнүш керек балдар. Мен азыр 70-ке кирдим, 80-ге кирдим деп мактанган эмес, үйрөнүшүңө карайт, кылган ишиңе карап. Мен өз багбан эместим, кызыгат деп аракет кылып атам азыр. Бүгүнкү күндө жаңа айткандай, ошол жашоом ошол болуп атат. Манага окшогон дават кылып келгендер бул сооп иш кылып атат. Бирөөлөр ойлошу мүмкүн, бир пайда таап атат же кележек. Биздин депутатыбыздын ою абдан туура.
Bunu el çetse, bizge özgüçe makam bergen menen düşünbösök, işimizni kıla albayбыз. Düşünüş gerek, ilimini үйрөнүш керек, законду окуш керек. Анан урушуп, жаңа айткандай, жаның берсең hem колдосоң болот. Şu теке секирип союз маалынан бери кылат. Мен проектке кошуп жазылганмын. Газга проектке кошулганмын, газ алып келиш боюнча. Ana şolарды kılış керек değil mi? Bu her kim özünün kolunuzda. Az bir-birimizin жақсы опытын мына мынча 2 гектар барып көрүп кылсаң болот. Анан бул жигит айтып атат кадам жайда жакын жерде экен. Шунча мээнет кылыптыр, onu мээнети куруп кетпес үчүн бирөө кызыгып кылса болот да. Şu амал кылса, туурабы? Эми силерге айтканым, омунуңарга барака берсин, ишиңерге ийгилик болсун. Мана шундай жакшы максат, жакшы көздөгөн ишибиз кыргыз элини көтөрүп, Баткен элини жаңа айткандай байба давлат кылабыз деп атат. Şu кишилердин өмүрлөрү узун болсун, иштери ийгиликтүү болсун, Кыргызстанга тынчтык, байчылык, кеңирчилик болсун. Амин. Bağdavat alga,